Assalamu alaikum adaysiz, жолдош инспектор. Дайга шүгүр. Кыргызстанды кыдырып, жарандардан, кызматкерлерден КДД тест сурап жүрөбүз. Сизден де сурап коелук, келиңиз. Эртай мырза, эми болуп атат да? Деген министрдин буйругу менен бир ай болду. Руководство начальник атайын эме деп кетти да. Өзүндө пресса бар го. Ошо менен сүйлөшүп, ошолор келип бизден алып атат. Анан эми сизди билесиз да, көптөн бери билебиз, телевизиондан билебиз, көрүп эле жүрөбүз. Анан через пресс аркылуу жооп бергиле. Аябай эме болуп атат деп жаман. Жок, бизге дагы айтып чачпайбы, мына президенттин указы чыкты. Указы бар, ооба. Бизге дагы зам министр өзү лично суранган, ушул боюнча иш алып барып жардам берби деп. Ошо министрдин буйругу бар экен, ошол негизинде только пресс аркылуу. Пресса менен келесиз. Атайын бизде Айпери деген кыз бар, өзү тиги республиканский эмеде. Кайсы министрдин буйругу менен запрет болду? Жооп бербегиле деп. Жок, биздин өз начальник Рыскулович келип ушундай. Ким, кайсы начальник? Рыскулович, Айбек Рыскулович. Силерге ошондой буйрук берди. Ошондой келип, только келип жаранда силерден Эртай келип сураса, силердин папка менен, могу силердин папка менен. Знактар менен сураса, ошол, короче, жооп бербегиле деп. Только через пресс. Жооп беребиз только через пресс. Анда 1-сентябрдан баштап деле анда жарандар анда только через пресса сурагыла деп. Пресса менен эми ага чейин может өзгөрөт дейм. Эми туура эмес кетчик го дейм бул жаатта. Эгерде руководстводон силерге эрежени өзүңөр билсеңер, өзүңөрдүн жумушуңар болсо бул. Анан эми эрежени 1-сентябрга чейин даже мына министр МВД өзү жооп берди туурабы өткөндө. 1-сентябрга чейин биз өзү жооп берелик, кызматкерлер үйрөнөлү деп ошондой маалымат берилди, бизге да суранышты. Анан кийин эми жооп бербейм дегениңиздер, анда бул кандай? Бул президенттин буйругуна бут тоз болуп калат го анда. Жок, бизге келип алып пресса менен атайын келип өзүлөрү да сурап атат ошону келип. Жанагы интернеттерден көрүп атпайлы, биздин кызматкерлер да жооп бере албай калган, уят болуп. Жок, сиз мисалы билесиз да, туурабы? Эми билебиз, конечно, бирок жарандарга мисалы үчүн жарандарга үйрөтүп коюш ар бириңиздердин милдетиңизде. Жарандарга жардам бериш ар бир кызматкердин милдети, не только прессаныкы. Эгерде сиздер өзүңөр биринчи кызматкерлер ушундай жол эрежесин бузгандарды кылып жол эрежесин билесиздер туурабы? Жумушка жол эрежесин билбеген кызматкерлер албайт, айдоочулук күбөлүк жокто айдала албайт туурабы? ГАИге. Анан силер жарандарга үйрөтпөсөңүздөр, мына биздин канал аркылуу, биздин Instagram баракча аркылуу үйрөтпөсөңүздөр, анда ким үйрөтөт? Жок, эми өзүбүздө да бар, өзүм менен ошо менен ал пока. Жок, өзүңүздөр эле жооп жүрө бербей эл менен болуш керек да. Конечно, эл менен болобуз, анан 1-сентябрдан баштап боло баштайбыз даже. 1-сентябрдан баштап силер кызмат элдерден аласыңар, а 1-сентябрга чейин эл сиздерден негизи алган. Бул кайсы жол белгиси? Стоп белги бул атайын. Бул разоблаченный дорога. Бул перейдем мост. Предупреждающий знак. Бул движение запрещено. Так, разводной мост, да? Разводной. Так. Бул тоже предупреждающий знак. Эмнени предупреждает? Прочая опасность, да? Бул остановка запрещен. Бул Выезд запрещен, был омывание. Транспорт. Бул Впереди. Движение механических транспорта запрещено. Бардык механик транспорт запрещено, да? Бул Стоп ошол контроль. Бул Велосипедтерге предупреждение кылып атат. Пересечение с велосипедной дорожкой, так. Бул Бүтүш, так. А здесь препятствие справа-слева, бул болсо конец дороги с односторонним движением, Бул Велосипедтерге движение. Бул Направление направо, налево. Так, велосипедная дорожка, а бул болсо выезд на дорогу с односторонним движением, Так, бул Так, окпойлго бул пешеход болсо конец бул жок, бул ошибка экен. Бул деген эменики. Пешеход бул ошибка экен, а монун болсо стоянка запрещена по нечетным местам. Бул да ошибка экен. Жок. Кечиресиз. Пешеходная дорожка бул. Бул болсо конец реверсивного движения дейт, Бишкекке негизи ушул керек, реверсивный движение. Эртең менен Асанбайдан Булбий көздөй, кечинде Сумдан өйдө көздөй жибергенге. Так, бул запрещающий, да? Так, стоянка запрещена по нечетным числам, Так. Булар прямо направление. Прямо направо. Направление.
знаки особо направление движения по полосе. Ага. Ага. Бул баягы знактар көрүүчүлөр үчүн да бул. Ооба, Кайсы полосада турса, ошол жака кетсе полоса болот да. кетчү, Тоголоктор болсо на всю проезжую часть действиясы бар. Так, булар Был тоже уже ограничение. Вы запрещаете знак дороги, вы видите, ага. Бул только вон Так. бул болсо число полосы с ограничением скорости. скорости, Бул болсо полный вы